Күн системасындағы экинчи планета Венера. Ал эмне үчүн Жердин эгизи деп аталат? Венера жашоо үчүн ылайыктуубу? Же ал тозоктун чыныгы образыбы? Бүгүн биз Венера тууралуу кызыктуу фактыларды билип, анын сырдуу дүйнөсүн изилдейбиз. Ассаламу алейкум достор. Сиздер менен кайрадан бүгүн дагы бир планета тууралуу жакындан таанышабыз. Андыктан видеого жакты белгисин басып, каналга кошулуңуздар. Биз сиздер үчүн дагы да кызыктуу видеолорду чыгарууга аракет кылабыз. Венера. Күндүн экинчи планета жана Жерге эң жакын кошуналыс. Анын диаметри Жердикине абдан окшош, болгону 5%га кичинеу. Бирок Венерада жашоо мүмкүн эмес. Анткени анын атмосферасы тыгыз жана басымы Жердикинен 90 эсе жогору. Кыймылдаган сайын тынчсыздандыра турган ысык, температурасы болсо 475 градус жогору. Венеранын бир кызыктуу фактысы. Ал башка планеталарга караганда тескери багытта айланат. Азыгы Венера бир жолу өз огунда айлануу үчүн 243 жер суткасын сарптайт. Бул анын күндү бир жолу айланып чыгышынан да узак. Эгер түнкүсүн асманды карасаңыз, Венераны оңой эле байкай аласыз. Ал күн жана айдан кийин эң жарык объектилердин бири. Венера таңкы жана кечки жылдыз деп аталат. Анткени ал күн чыкканда жана батканда абдан жарык көрүнөт. Венеранын атмосферасы негизинен көмүр кышкы газдан турат жана өтө коюу. Ал күндүн жылуулугун кармап, катуу парник эффектисин жаратат. Булуттарында күкүрт кислотасынын тамчылары бар жана шамалдардын ылдамдыгы саатына 360 чакырымга жетет. Ал жакта жашоо тууралуу ойлонуунун өзү коркунучтуу. Венера Жердин эгиз планетасы. Бирок анын шарты жашоо үчүн өтө кооптуу. Бирок бир күнү Венеранын бетине адамзат конуп, анын сырларына чатта ишенебиз. Же Венерадан жашоонун белгилерин таба алабызбы? Бул боюнча сиз кандай ойлойсуз? Оюңузду ой пикирге жазып кетиңиз. Венерада күн батыштан чыгып, чыгышты көздөй барат. Бул феномен ретрограддык айлануу деп аталат. Венера күндүн экинчи орунда болсо да, ал күн системасындагы эң ысык планета. Себеби анын атмосферасы калың көмүр кычкыл газынан турат. Бул күндүн энергиясын кармап, абдан күчтүү парник эффектисин жаратат. Венеранын булуттары күкүрт кислотасынан турат. Ал планетанын бетине түшө электе бууланып кетет. Бул анын жашоо үчүн абдан кооптуу шарттагы планета кылат. Венерада күн системасындагы эң бийик вулкандар жана тоолордун бири бар. Мисалы, Маатмонс деген вулкан 8 чакырымга жетет. Планетанын көпчүлүк бөлүгүн вулкандар, түздүктөр камтыйт. Венеранын Жер сыяктуу эриген темирден турган ядросу бар болсо да, анын магниттик талаасы дээрлик жок. Бул божомолго себеп болгон нерсе анын өтө жай айлануусу. 2020-жылы окумуштуулар Венеранын атмосферасында фосфин деген газды аныкташкан. Бул жашоо белгиси болушу мүмкүн деп божомолдонгон. Бирок бул теория дагы эле талашка түшүүдө. Себеби шарттар өтө оор. Венеранын жарыктыгы -4,6 магнитудадан түзөт. Бул аны күн жана айдан кийин эң жарык объект кылат. Бул аны таңкы жана кечки жылдыз деп атоо себеби. Окумуштуулар Венерадагы кээ бир вулкандар азыр да активдүү болушу мүмкүн деп эсептешет. Бул теория анын бети дагы деле өзгөрүп жатканын көрсөтөт.